Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, сиздер менен Ал Жардам фондунун муктаждарды колдоо долбоору. Ал Жардам фонду ачылгандан бери бир канча үй бүлөгкө азык түлүктөй жана ошондой эле акчалай жардам берип келет. Бүгүн дагы Кудайым буйруп мына ушундай күн насип кылып турат. Кыскача отчет бере кетсек, биздин чөнтөк капчыкка 260.190 сом чогулду. 100.000 сом акчалай 20 үй бүлөгкө 5.000 сомдон таратылат. Ал эми 160.190 сому азык түлүк алынды. Аларды кененирээк эмне азык, кандай азыктар чогулду кененирээк көрсөтө кетсек. Мынакей өзүңүздөр көргөндөгүдөй чогулган азыктардан бизде эң башкысы un жана ар бир баштыкчада ар бир үй бүлөгкө 3 килограммдан эттен, нан, суу май жана ошондой эле кесме, кичине таттуулар, күнүмдүк шартка керектелүүчү даарат кагазы жана айна кир жуугучтар. Урматтуу кыргыз элим, биз азыр Бурма суу айылындабыз. Азыркы тапта Тамирлан агабызга келип калдык. Азыркы убакта 3 баласы бар. Турмуш жолунан тилекке каршы жубайы менен ажырашкан. Биздин ушул Ал Жардам фондунан чогулган акчалардан азык түлүк жана ошондой эле акчалай каражаттарды бергени келдик. Агам, мынакей кыргыз элинен дээрлик чогулган акча, бул жакта 5.000 сом акчабыз бар. Сизге сунуп бул акчаны тапшырып коелук жана өзүңүз көргөндөгүдөй кичине болсо дагы азык түлүк жардам көрсөтүп келдик. Рахмат, көп бу. Ден соолукта болуңуз. Кийинки дарек Алтынбек агабыздын 2 балалуу үй бүлөгө келип калдык. Өзүбүздүн акчалай жана ошондой эле азык түлүктөй жардамыбызды сунуп болсун. Саламатсызбы агам? Сизден ошо Ал Жардам фондуна карата чогулган акча 5.000 сомубузду жана ошондой эле азык түлүктөй жардамыбызды сунуп көрсөтсөк. Алла разы болсун. Ал Жардам фондуна Алла таала биздин акчалай баштыгын берсин иншалла. Разыбыз иншалла. Жакшылык эле болсун, береке болсун, Алла таала. Рахмат. Кийинки үй бүлө Максат агабыздын үй бүлөсү. Азыркы тапта 3 баланын атасы жана ошондой эле тилекке каршы турмуштун оор сыноосунан 2 баласы ооруп турган чагы. Мынакей эжеке чогулган акчадан бизге 5.000 сом ар бир үй бүлөгкө акчалай сунушталат деген. Ушул акчаны сизге тапшырып коелук жана ошондой эле азыр дагы азык түлүктөй алып келип берет сизге. Чоң рахмат ушу Ал Жардам фондуна ыраазычылык билдирем. Азыр болсо биз Челпек айылына келдик. Учурда Нуржан эжекебиз менен жүз көрүшүп жаткан чагыбыз. Азыркы тапта 3 баланын энеси турмуш жолунан 2 айрылыш жолго түшкөн. Мынакей өзүбүздүн элибизден келген сизге чогулган акчабызды тапшыралык жана ошондой эле азык түлүк жардамын бирге көрсөтөлүк, эжеке. Рахмат, Алла разы болсун. Өзүңүз Тактылык берсин. рахмат, эжеке. Ден соолуктуңузчу, үйлөңүзчү. Рахмат. Баары жакшы болот, эжеке. Рахмат. Бул күндөрдө өтөт, эжеке. Үйлөңүзчү. Баланы тарбиялап жаткан чагыңыз, ушул балдарыңыз да чоңоюп кийин да сиздин сый урматка бөлөп чоң ийгиликтерин көрөсүз. Рахмат айтканыңар келсин. Баарыңарга рахмат, Алла разы болсун. Үйлөңүз, эжеке. Баары жакшы болот. Багатыңызга кандайсыз? Иштедиби? Кире берсем болобу? Жок. Ай, келбейм. Соктарыңыз. Жакшы. Келиңиз. Жүрүңүз. Биз ошол кыргыз элинен чогулган Ал Жардам фондунун муктаждарды колдоо деген долбоору бар да, билесиз да. Анан ошол жака кичине ар бир үй бүлөгкө акча чогултулду, 5.000 сомдончу. Ошол акчаны сизге сунуп коелук. Анан мынакей азыр корооңузга азык түлүк продукты деп коён, азык түлүктөрдү алып кирип атат. Анын ичинде un, эт, суу май, дан азыктары, баягы үйгө керектелүүчү азыктар бар. Анын баарын кабыл алып коюңуз эне. Рахмат. Мен жашоо ишине барам. Ден соолукта болуңуз. Көп жашаңыз. Мен 80ден ашып. Амин. Ден соолукта болуңуз. Бул энекебиз Райхан эне азыркы убакта 80 жашта, 85. 85 жашта, 3 баланын энеси. Мына ушундай шарттар турат. Жардам берем дегендер болсо дагы жардам колун сунуп, ушул дарекке дагы байланышсаңыздар болот, Ооба. Чоң рахмат силерге. Кийинки дарек биз Анар эжекебиздин үйүнө келип калдык. Учурда 5 баласы бар. Азыркы даректе Анар эжебиз жок болгондуктан кичүү баласы Нурсултанга өзүбүздүн акчалай жана ошондой эле азык түлүктөрүбүздү тапшырып кетсек.
ошо Ал жардам фондунун ошо чогулган акчаларынан азык түлүктөрүнөн сизге тапшырып коелук. Бул жерде агам 5000 сом бар жана ошондой эле азыр бул корого дагы азык түлүктөрдү тапшырып берет. Ал жардам фондунан бир аз каалоо тилектериңизди айта кетсеңиз, ыраазычылыгыңызды айтыңызбы? Эмне баттыкытын чарсы болуун кайнай. Ошо денсаулык ва денсаулык болуун, эң бийичи денсаулык. Эмне баттым? Баары тыныччылык, боочулук, тыныччылык болуун кайнай. Эмне чарсы кем болсо чарсы баары мээке болуп кайнай. Ыраазычылык билдиресиз. Ооба. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Ооба. Ал эми азыр биз Кашка Суудагы дагы бир муктаж үй бүлөгө келип калдык. Бул жерде Рима эжекебиз жалгыз бой эне 4 баласы менен жашап жатат. Жолдошу тилекке каршы кайтыш болгон. Азыр бирге эле акчасын жана ошондой эле азык түлүгүн тапшырсак. Мынакей эжеке Ал жардам фондуна чогулган акчадан сизге 5000 сом сунуп коелук. Бул жакта азык түлүктөр бар, өзүңөр көргөндөй, баягы күнүмдүк каражатка дагы азык түлүк продуктулар да келген. Ошол мынакей өзүңүздүн сөзүңүздү кыскача айта кетсеңиз ыраазычылык билдиргендей. Ал жардам фондуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым колдоп ушундай бизге окшогон адамдарды. Чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Ар дайым жакшылыкта жүргүлө. Бар болуңуз, сактабыңыз. Бул жолку үй бүлө Бархат агамдын үй бүлөсү. Учурда 7 баласы бар, жубайы менен ушул үйдө күн кечирип жашап келишет. Ошол эле убакта ден соолук жактан бир аз сыркоолоп турган учуру. Агам, кандай сиз ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бүгүн Ал жардам фондунан сизге мына ушундай акчалай жана ошондой эле азык түлүк жардамыбызды берелик деп келип отурабыз. Бул жерде агам суммасы 5000 чейин акчабыз бар. Кабыл алып коюңуз. Оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Азыр болсо мына ушундай камыр азыктарынан, дан азыктарынан көп дээрлик кичине азык түлүк жардамыбыз бар эле. Кабыл алып коюңуз агам, ден соолукта болуңуз. Сиз дагы ошол Ал жардам фондунан бир-эки болсо каалоо тилек айта кете аласызбы? Жети баламдын атасымын, келинчегим, жубайым бар. Ошо кайрымдуулук фондунун жалпы камакына терең ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Ден соолукта болуңуз агам. Бекаркүл эжебиздин үйүнө келип калдык. Азыркы тапта эжекебиз жалгыз бой эне, ошол эле убакта энекеси менен турат. Үй дагы өзүңүздүн үйүңүз эмес, туурабы эжеке? Ижарага берилген үйдө турат. Мына биз Ал жардам фондунан чогулган акчаны сизге тапшырып коелук. Бул жакта эжеке 5000 сом. Анан сизге дагы азыр азык түлүгүнөн дагы алып келип беребиз. Ал жакта күнүмдүк каражатка ылайык азык түлүк продуктуларды алып келдик, Алла ыраазы болсун. Ошо мен Каракол шаарында жашайм, өзүм жалгыз бой энемин. Үйүм жок, ушул квартирада жашайм, ушу квартирада 10 миңден төлөйм. Ошо улуу балам каза болуп калган, азыр жалгыз бир балам бар. Ошо кыйналып кысталсам да квартиралардын баары аябай кымбат болуп кетти. Ушул 10 миңди дагы ыйлап сыктап 100 сомдон 200 сомдон чогултуп атып ушу квартирада төлөп ушу тышта калбайын деп жашап жүрөм. Андан мурун могу жерде гаражда жашап жүргөм. Могу жерде гараж турат. Энекеңиз канча жашта? Энем 80-де. Сиз карайсыз? Мен карайм, эжем карайт. Ошо анан шартка байланыштуу азыр үйүмдө көмүрүм жок. Үйүм муздак, кирип көргүлө. Энем азыр эжемдин үйүндө. Ошо азыр мен өзүм ушул үйдү карап, ушул үйгө 10 миң сом төлөп ушул үйдө жашап жүрөм. Ошо ден соолукта болуңуз. Биздин ошо аз болсо дагы кичинекей алып келгендерибизди көптөй көрүп кабыл алып коюңуз эжеке. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз эжеке. Алла ыраазы болсун. Мынакей урматтуу кыргыз элим, кезектеги үй бүлөгө келип калдык. Замира эжеке бул жакта өзү эле эмес, өзүнүн эжекеси жана ошондой эле апасы менен кыскачалай айта кеткенде 3 жалгыз бой эне ушул үйдө турушат. Бул үй дагы өзлөрүнүкү эмес, ижарага алынган. Эми бул жактын муз дагы дээрлик шарттары талапка ылайык эмес. Эгерде жардам берем десеңиздер, дареги кандай эле эжеке? Кравцова 257. Кравцова 257 дарегине келип жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Мынакей эжеке, биз дээрлик Ал жардам фондунан чогулган акчаны тапшырып коелук. Бул жакта 5000 сом жана ошондой эле азыр үйүңүзгө алып кирип берип атышат. Азык түлүктөр кичине аз болсо дагы көптөй көрүп кабыл алып коюңуз эжеке. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Анан ошол биздин фондко дагы бир-эки ооз сөз айта кетсеңиз. Биринчиден силерге ден соолук болсун. Ушинтип
жалгыз бой энелерге жардам берип аткан үчүн анан эмне дейбиз, рахмат. Ишиңер уланта бергиле. Ден соолукта болгула биринчиден өзүңөр. Сизде ден соолуктугуңуз бар калыңыз. Учурда улуу кызы инсульттан жабыркап, төшөктө жаткан абалы менен кичине сыркоолоп турган чагы. Эми мына ушундай эле биздин Ал Жардам фондунан чыгылган акчабызды сизге тапшырып коелук. Жана ошондой эле азыр бир аздан азык түлүктөрүбүз бар, ошолорду дагы аз болсо да көптөй кабыл алып коюңуз эне. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз. Баары жакшы болуп кетсин, кызыңыз сакайып кетсин энеке. Каныңар келсин, сизге чоң рахмат. Мен 5 жыл болду кызымды карап жатканыма. Биринчи жардам алышым, силерге чоң рахмат. Дайым разы болсун, Аллах разы болсун. Жардамыңарга. Рахмат, айтканыңыз келсин. Сакайып кетиңиздер эне, жакшы болуп кетиңиздер. Мынакей кийинки кезек биз Жапарова 43 дарегине келип калдык. Ошол жакта биздин аманатыбызды бере турчу адамыбыз бар эле. Ал адамдын карындашы болосуз, карындашы эжекебизге келип калдык. Өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, эжеке. Менин аты жөнүм Серенова Сырткүл, ошо Серенов Аскардын карындашы болом. Ал киши оорусуна байланыштуу азыр больницада. Ошо кулагы кичине бирдеме чаккан окшойт, ийиңдеп ошо больницада жатат да, лордо. Дарыланып атат, сахары дагы бар. Эки буту ооруйт, таяк менен басат, инвалид өзү. Ошо жакшы баса албайт да. Киши жетелеп басат да. Мындай өз алдынча баса албайт. Ал адам канча жашта өзү? Ал адам азыр деген 59-жылкы. 60 канчада болуп калат да. 60ка чукулдаган адамыбыз дээрлик мына ушундай 70ке чукулдап, дээрлик мына ушундай шартта эч кандай жылуулугу жок же шарты жок, шартка ылайык, талапка дээрлик ылайык келбеген үйдө жашап жатканда канча болду? Ушул жакта жашап атканы 3 жылдан өттү. Могу үйдө жашап атчы, анан бияк муздак болуп, тиги ар жагына киргиздик да, меш салып берип, ошо эмеде анан отун суусун өзүбүз алып келип каралашып атат. Ошо макул эжеке. Биздин азыр болсо Ал Жардам фондунан чогулган ошо кичинекей болсо дагы акчабызды сунуп коелук. Азыр бул жакта болсо азык түлүктөрүбүздү алып келе жатабыз. Аларды аз болсо да көптөй көрүп коебуз эжеке. Алла разы болсун, силерге да бизди колдосоңор, силерди да Кудай колдосун. Алла разы болсун. Ошо агама жардам бергениңерге чоң рахмат. Миң миртеме рахмат айтабыз. Силерге дагы бала чакаңарга, үй бүлөңөргө, чогуу жүргөн коллективтериңерге Алла разы болсун, баарыңарга ден соолук берсин. Ден соолугуңар болуп, ушундай элдин керегине жараган кыздардан, жигиттерден болгула. Рахмат, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Кийинки дерек биз Торгоева 100 дарегине келип калдык. Бул жакта Асыр эжекебиз ушундай ижарага алынган үйдө учурда эжекебиздин 4 баласы бар. Жалгыз бой энеси. Ошол эле убакта бул үйдүн деле шарты талапка ылайык келген эмес. Сыйрасы өзүңүз айткандай жылуулугу жок. Мына ушундай үйдө турат. Эгерде жардам берем дегендер болсо, ушул дареке же болбосо Ал Жардам фонду менен байланышсаңыздар болот. Ал эми азыр биз эжеке Ал Жардам фондунан чогулган кичине аз болсо да акчабызды тапшырып коелук эжеке. Жана азыр сиздин үйүңүзгө кирип жаткан азык түлүктөрүбүз бар, ошолорду толук ыйлабаңыз эжеке. Баары жакшы болот, буюрса эжеке. Ден соолукта болуңуз. Аз болсо дагы эжеке саздап коюңуздар. Көп жакшылыктар алдыда турат эжеке. Алла разы болсун. Силер бизге жардам берсеңер, силерге Аллах меке эселеп жардам берген болсун, миң эселеп берген болсун. Ошол арманым эле бир комнат үйүм болсо, молук жетимдикти бербесин силерге. Жолуңар ачык болсун. Жетим жаш кыз жаман эмес, ушу үйлүү болуп алсам. Анар тоом да жок болуп атат азырчы. Үйлүү болуп алсам эптеп, бирдеме кылып катып келем. Биз болсо кийинки дарек Свердлова 20 дарегине келип калдык. Бул жерде Айкүл эжекебиз жашайт. Учурда жалгыз бой эне 2 баланы тарбиялап жаткан чагыңыз эжеке. Биз ошо Ал Жардам фондунан өзүбүздүн кичине болсо дагы азык түлүктөрүбүздү жана чогулган акчалардан алып келдик элек эжеке. Мынакей муну аз болсо да көптөй көрүп кабыл алып коюңуз эжеке. Ден соолук болсун, баарыңарга ишиңерге ийгилик, Алла разы болсун. Кабыл болсун. Ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Ошо балдарыңыз канчада? Бирөө 2-класс, бирөө 3-класс. Демек кичинекей элек эне. Булар да чоңоюп, булардын
эресеге жеткизип үзүрүн көрүп сый урматына бөлөнүңүз эжеке. айткандарыңыз бар. Урматтуу кыргыз элим, биз кийинки кезекте Нургүл эжеге келип калдык. Бул Дарек Сырлоова 35 деп аталат. Учурда эжекебиз 4 баланын энеси, жалгыз бой эне. Бул ижарага берилген үй бүчө өзүңүздүкү эжеке. Ошентсе деле баягы шартка, талапка дээрлик жооп бербеген, муздак, кичине муктаж болуп жаткан убактысы эжекебиз өзү 2-топтогу ДЦП оорусу менен ооруп келет. Мына ошол ал жардам фондунун эжеке дээрлик бир аз чогулган акчасы жана ошондой эле азык түлүктөрү бар, сизге аманат болуп бериле турчу. Ушул акчаны сизге тапшырып коелу эжеке. Алып коюңуз. Мынакей азыр үйүңүзгө дагы кичине азык түлүктөр кирмекчи. Аз болсо дагы көптөй көрүп кабыл алып коюңуз эжеке. Оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Рахмат, силерге жардам берип атканыңарга Алла ыраазы болсун. Биз кийинки дарекке Жамансариева 323 дарегине келип калдык. Бул жерде Үмүт эжекебиз жалгыз бой эне, 4 баланы азыркы тапта тарбиялап, бүт жагынан каржылап жаткан энеке экен. Эжеке мына ушул ал жардам фондуна чогулткан кичине болсо дагы акчабызды сунуп коелук. Азыр мынакей үйгө дагы алып кирип жаткан азык түлүктөрүбүздү да кабыл алып коюңуз эжеке. Рахмат силерге, Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ал эми азыр Кравцова көчөсүндөгү 5 баласы бар дагы бир муктаж үй бүлөгө келип калдык. Так вот, мы передаем все наши собранные продукты и деньги. Сейчас тут где-то четко 5000 сомов. Передаем вам деньги собранные, которые люди собрали сообща. Примите от чистого сердца. Вот. Господи, а зачем мне столько? Это вам, которые люди собрали сообща от чистого сердца. Не, серьезно? Помощь. Серьезно? Серьезно. Я хоть за квартиру заплатил. Эта квартира, да? Сколько платите? 5. 5000, да? Классно. Как раз Вот. 5000. Тут еще продукты есть. Ну, вот. Ну, пусть заносят. Можете сказать какие-то Сама. пожелания. Ну, что я какие могу пожелания сказать? Огромное вам спасибо всем. Дай Бог вам всем здоровья. Всем, кто меня слышит, всем, кто меня видит. Я прям очень благодарна. Слава Богу, у меня сегодня детей моих нету. Они уехали на праздник к родственникам. Хорошо, плохо, что их нету. У меня дочь хорошо такие комментарии дает. Она прям туралы эле жакшы эметет да. Жана комментарияны бар. Ошо? Кыргызча сүйлөшпөсүз. Ооба. Орусча сүйлөп атпайбы бул эжеге. Анда кыргызча бир отзыв берип коюңуз. Кыргызча мен аябай ден соолугуңарды каалайм баарыңарга. Алла ыраазы болсун деп баарыңарга каалайм, баарыңарга эметем, ден соолук каалайм мен баарыңарга. Рахмат. Ошо биз Все, что у меня не было, чтоб вам было. Дегендей. Ошо аз болсо дагы көптөй көрүп Ошо. Чоң рахмат сизге дагы. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу кыргыз элим, аянкы 20 үй бүлөгө биз Асаналиева 164 дарегине келип отурабыз. Бул жерде Назгүл эжекебизге мына ушундай ал жардам фондуна бир аз болсо да чогултулган акчабызды, кичинекей баягы азык түлүктөрүбүздү тапшырганы келип отурабыз. Эжеке мына бул 5000 сомду аз болсо дагы саздай көрүп кабыл алып коюңуз. Ал жардам фондунан эжекем өзү жалгыз бой эне, ушул жерде ижарага берилген үйдө күн кечирип келет. Өзүнүн үйү эмес, балдары ошол квартирага ижаранын акчасын төлөйлү деп ар кайсыл жакта иштеп жүргөн чагы. Эже өзү канча ай мурун операция болдуңуз? 6-айга кетип баратам. 6-айга. Дээрлик операция болгондон баштап баса элек болчумуз? Жок, баса элек болчумун. Басканым 1 ай болуп калды. Буюрса басканым 1 ай болду. Мына 1 айдан бери кичине шилтеп баш көтөрүп калдым. 5 ай болсо эмеде больницада жаттым. Больницада баспайм, эчтеке кылбайм. Анан аягы анализим чыкпай калып, анан УЗИ менен операция кылып, анан ошо УЗИ менен моорекке жука чурайман. Ириңдерди таап чыкты Бишкектен, Мамакеевден, ошоктон жакшы болуп келдим. Демек бул квартирага бериле турчу ижаранын акчасы сентябрь айынан бери төлөнө элек экен, Бияка төлөнө элек, анткени больницага аябай акча көп кетти. Больницага акча керек экен, эметчи. Анан ошо кыйынчылыктан болуп төлөй албай калдым. Азыр эсеп 60 миңде чыгып кетти.
60 манан хозяинга айттым, күтүп тургула, буюрса бассам иштеп кутулуп берем деп. Мынакей урматтуу кыргыз элим, өзүңөр күбө болгондой эжекебиздин дагы ушул ижарага бериле турган акчасына бир аздан болсо дагы салым кошсоңуздар, эжекени мындай оор акыбалдан бирге чыгарып кетет элек. Эже дагы кыйын абалда турат. Азыр иштеп өзүнүн бутуна өзү туруп ижарага берилчү акчаны табам десе деле табат, бирок азыр ден соолугуна байланыштуу сыркоолоп жаткан чагы эжеке. Азыр ошо баса албайм, хатенок жок, баса албайм, кыймылдай албайм да. Өткөндө басайын деп аракет кылып жыгылып кайсыздадым. Ошондон кийин хатенокту Жолдошуңузчу? Жолдошум ичкиликтин айынан ажырашып кеткен, балдарым кичинекей кезинде эле. Мени Мейрадан да билет, соцжастатакылар да билет. Балдарымды кенедейинен бери өзүм багып келатам, жалаң квартирада жүрүп. Анан ушу үй алабызбы деп жакшы ой менен ойлонсок, Аллахымдын сыноосу экен, Аллахым берген сыноо. Ага да шүгүр дейм, ушинтип баскызып, өзүмдүн немемди Калыбыңызга келтирип баратат, калыбыма келтирип баратат. Эмеси мен силерге айтарым, ушинтип жакын жашаган үй бүлөлөргө ушинтип жардам бергениңерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула. Биз дагы силердин катарыңарга кошулуп жардам берели элге. Эчтекеден кем болбогула. Өмүрлүк бактылуу болгула. Эки дүйнө бактылуу болгула. Эчтекеден кем болбогула. Аллахым мындай сыноону пендендесе эч кимге бербесин. Жаман экен. Эжеке, ыйлабаңызчы, жок. Келчи мага эже, ыйлабачы болду. Жакшы болот буюрса, ыйлабачы. Кенедей кызым багып жатты. Больницада. Бул сыноолор да өтөт кетет. Айтып атпайбы, чоң бир сыноонун аркасында чоң жакшылыктар бар депчи. Буюрса кыргыз элимде кайдыгер карабайт, баары жардам берет. Жакшы күндөрдө али алды да эжеке. Ыйлабачы болду, ыйлабачы. Кел өпкөнчү. Ыйлабагыла эже. Ыйлабайм. Баары жакшы. Бул сыноодо өтпөйбү эже? Дедиңиз, ошол Алла ыраазы болсун. бизде ошо зыярат кылып көрүп берчүбүздү берип, Рахмат, Алла ыраазы болсун. сизге да рахмат, ошо бизди угуп, бизди кабыл алганыңыз үчүн. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болгула.